съемка деп коет, общий съемка жасалат, ошону биз ошол жактан бүтүрүп келдик. Сыр бар, сырдуу жер ал жерчи, сырдуу. Ыйлап алам. Ушундай көкүрөгүмдү бошотом да. Канча бир ирет жолу, бир 60 жолу кайра повторно тартылып атты да. Өз атам эмес экенин мындай жүрөккө жакын кабыл алып алып, мындай ыйламсырап башкача болуп кетиптим да. Ыйлай бербейин, чындап атамды мен өзгөчө сүйөм атамды. Эми көрүнүш менин жашоомо тиешеси жок. Жалпы ушул Ош ТВ телевидениянын көрүүчүлөрүнө, кыргыз элиме, жалпы сиздерге салам. Кандайсыздар? Сагынганда сан ойлордон сага жете албай, бактылөтүм менин атаке. Бул ырдын жаралганына 3 айдын жүзү болуп калды. Ушул бардык тематикадагыларым камтылган. Анан ошол ата-энем тууралуу дагы көптөн бери ойлонуп, атама болгон сагыныч, атама болгон мээримим жөнүндө элге жеткизейин деп, анан ошондон улам жаралып калды. Ырдын сөзүн дагы өзүм жазгам, обону дагы өзүмдүкү, аранжировкасы ошол Ош шаарыбыздагы Акжол Абдраев деген балага тандык. Биз ушул Акжол досум экөөбүз аранжировка жаатында экөөбүз контракттын негизинде иштешип атабыз. Быйылкы жылкы ырларымдын баардыгы ошол инсандын колунан жаралып атат. Анан сүйлөшүп отуруп, ал дагы атамды жакшы тааныйт да. Анан ушу бирден бир эле мен капа боло түштүм да. Капа боло түшүп, анан мен биртке ыйлап алайынчы, мындай жакшы болбой атам деп, анан ошентип отуруп эле анан атамды сагындым деп жибердим да. Анан ошондон улам эле Элиза, кел анда бул чыгарманы токтотолу да. Давай андан көрө ушул атаң жөнүндө баштайлык. Айш атам чындыгында жакшы киши. Деп анан ушу атамдын жакшы сапаттарын экөөбүз сүйлөшкөн эле, анан ошентип ал эмесин баштады, аранжировкасын баштады. Анан мен кыңылдап адатымча обонго салып баштап, анан обонун жаратып алдык биринчи. Аскар томсуң таянган, мен кыйналсам аяган, асыл затым менин атаке. Бир түндүн ичинде эле бул ыр даяр болду. Андан бир жуманын ичинде экөөбүз аранжировканы жазып, баары жоон такташтырып алып, анан азыр техника өнүккөн заман, бизде Кыргызстаныбызда деле аракет кылгандар болуп атат. Анан ушул жакшы, объемный, жакшы деңгээлде чыксын деп, анан экөөбүз ошо Ташкент шаарынан барып, голосту ошол жактан түшүрүп, съемка деп коет, общий съемка жасалат, ошону биз ошол жактан бүтүрүп келдик. Бата берит бактым дилеген. Бул мурдатан эле болуп жүргөн арзум, ушул атам жөнүндө ыр чыгарсам, атамды тартам деген. Анан режиссер ушул Өмүр акенин менен кеңешип, анан мен дагы өзүм, атам менин жүрөгүмдө дайым жашайт. Атам меники. Мен атамдын кызымын. Анан ушунча жакшы, ал киши дагы угуп, обону дагы жакшы, сөздөрү да жакшы экен. Элиза, кел, ушул ырды тарбиялык мааниге дагы бир басым жасап койлу. Кандай дейсиң, эгер каршылык көрсөтпөсөң дегенден, анан ошо ортодо сүйлөшүп атты эле. Анан бул ыр баягы актерлордун жардамы менен болду дагы. Анан бул клипти көрүп алып көпчүлүк ойлоп калышы мүмкүн, өзүнүн тагдырына байланыштуу депчи. Негизинен менин клип менен тагдырыма байланыштуу болбоду да. Бул баягы энесиз ата өмүрүн ошол кызын арнап, башка экинчи турмуш курбай, ошол кызды чоңойтуп, жетилтип, ошол кызы үчүн болгон жашоосун арнаган көрүнүштү биз чагылдырганга аракет кылдык да. Алыс жүрүп түшүгүңдү колдон ала албай, сагынганда сан ойлордон сага жете албай. Бул ошол Өмүр акенин
идеясы болуп калды. Андан тышкары ошол Бексултан ошол как раз сиздерде теле алып баруучу жигит, ушул баланын дагы салымы чоң болуп кетти деп айта алам да. Анткени биз ошол атаны баягы ата менен кыздын ортосундагы эле ошол ушундай мээримди ата менен кыздын ортосунда связканы эле чагылдырып келатканыбыздан анан келгиле ушул жерге бир мындай бир элдин жүрөгүнө жете турган бир өзүмдүн да идеям кошуп кетем, колдойсуңарбы деп атат. Анан баягы бир баш жакшы, эки баш жакшы, андан баш канчалык көйсө анчалык жакшы дегендей ошентип атып жаралып калды да. Асыл затым менин атакем, бата берип бактым дилеген. Кайта баягы кучакташып атаң менен көрүшкөн ролду аткар дегенде мен көзүмө жаш алып жибераттым да. Себеби атамдын баары бир мындай орду башка экен да. Мындай атамды элестетип эле ушундай башкача болуп аттым да. Бул менин клипим, менин чыгармачылыгым. Мен өзүм үчүн өзүм колдоо көрсөтпөсөм, мен үчүн бирөө көрсөтпөйт деп анан ошол бирөөсүндө аябай жакшы жүрөктөн өзүмдүн атамды элестетип ушундай кучакташып, кучак жайып көрүшкөн. Анан ошондон кийин токтоду да. Бул канча бир ирет жолу, бир 60 жолу кайра повторно тартылып атты да. Себеби мен мындай өз атам эмес экенин мындай жүрөккө жакын кабыл алып алып, мындай ыйламсырап башкача болуп кетиптим да. Алыс жүрүп түшүгүңдү колдон ала албай, сагынганда сан ойлордон сага жете албай. Өзүмдүн атамды тартсакпы деп ойлодук, бирок эң негизгиси баягы клипте уже баягы клипке топтоштурган ойлор бул биздин чыныгы жашообузга төп келбей калды да. Атамды дагы эми бир топ тууган урук дегендей, жердештер бар дегендей тааныйт. Анан баягы жазылган сценарийди бир жолу эле бизге төңкөп койбосун деп, анан мен бүтүндөй 100% баш тарттым да. Эркелеткен назик колдорум, дале сага бала бойдонум. Эх, атакем, менин атакем. Бул апрель айында тартылды, апрелдин башында тартылды. Бул биздин өзгөн районубуздагы Куршап айыл өкмөтүндөгү Чынарбак. Бул көп жылдарды, көп нерселерди өзүнө камтыган ушундай сырдуу, өзгөчө бак. Мен ал жерде дагы бир клип, мындан мурда да бир клипти тарттырганмын, көп жыл болуп кетти. Ушундай өзүмчө эс алгым келип, жалгыз бир адам ойлонуп дагы эс аласың го. Мына ушундай малдардан мен көбүнчө ошол бакка, анан биздин могу Төлөкөндүн жогору жагындагы баягы Папан суу сактагыч ошол жактарга барып эс алып турам да. Ошол жерлер өзүнчө бир мага дем, күч, кубат берет да. Жалгыз барып ойлонуп. Чыгарма сүйүү тууралуу, ушундай лирика тууралуу чыгарма болгондо биз анда ошол баланы ойнотуп коюп, экөөбүз бири-бирибизге жөлөнүп алып, же болбосо мен арка жагына туруп алып, отуруп алып ойноп ушундай кылсак болмок. Анан бул ата жөнүндө ойнотконго таптакыр ашыкча болуп туруп алды да. Анан ошон үчүн бул клип, ал жөн гана клип деп анан өзүм аракет кылдым. Ал жерде колдорум ритмге түшпөй калган, эч кандай эме түшпөй калган. Биз клиптин кооздугу үчүн гана ойноп койдум десем болот да. Өзгөртүп койсом экен деген жеринде мен эч кандай эчтеке эмете албадым, таба албадым. Жаккан жери бул баардыгы бири-бирине мындай съемкалар да. Ал жерде ашыкча эч нерсе жок да.
бардыгы жакшы. Менин мындай мурда бир ошентип клипмейкерлердин суранычы боюнча 2-3 форма кийгем, мен өзүмө жаккан эмес да. Мындан нары деле ушундай бир эле формада көрө алат деп ойлойм. Жүрөгүмдөн чыгып ырдап жатканым элге жетсе деген нерселерди мен көбүрөөк ойлойм да. Кийимге маани бербейм. Кийим эң башкысы мага жарашыктуу болсо. Аскар тоомсуң таянган, мен кыйналсам аяган. Өтө көптөн бери кыялданып жүргөм. Бул менин акыркы жолку чыгармам болбойт. Мен буюрса атамдын азыр пайгамбар жашында 63кө чыкты. Буюрса 70 жылдыгына дагы мындан дагы эң жакшы сапаттарын, мындан дагы эң жакшы жашоодогу экөөбүздүн ортобузда болгон нерселер жөнүндө камтылган өтө күчтүү дагы ырларды жаратам деген максаттарым бар. Алыс жүрүп түшүгүңдү колдон ала албай. Азыр деле мындай мен көбүрөөк атама жакынмын да. Атам базар учарга барса дагы, же жумуштап бир жакка, же бата, же тояш дегеле кой, кайсы жак болсо калбайт болчумун атамданчы. Чындыгында атам башкача да. Чындыгында атам башкача инсан. Буйруп, балким бир силер деле көрүп калсаңар, же ушу айтканыңыздай бар экен деп ишене аласыздар да. Анткени чындыгында атамдай мен киши көрө элекмин да. Эх, атакем, менин атакем. Ушу жалпы көрөрмандарыма айтат элем, 3 мүнөттүк ыр болгон менен мунун ичинде өтө көптөгөн эмгек жатат да. 3 мүнөт деле көрүп, жакшы болуптур же болбой калыптыр деп гана секундтук сөз менен жыйынтык чыгарып коебуз. Бул иштин 3 мүнөттүк иштин ичинде аябай чоң эмгек бар. Ушул ар бир чыгып аткан чыгармаларым элге жакшы бир таасирин калтырсын. Жакшы бир багытка, ушул атасы менен таарынышып жүргөндөр болсо, атасынан кечирим сурап, атасын эч качан капа кылбайм деп өзүнө өзү, адам өзүнө өзү сөз берип ушундай жашаган бир башкача го. Ушул аталарын капа кылбасын. Мен ушул ырымды көрүп алып, атасын капа кылган болсо кечирим сурасын демекчимин. Болгон багыттын баары эле ошол.